Ош Баткен Разаков автожолунун 47-чакырымынан 75-чакырымына чейинки аралыгы капиталдык оңдоодон өтүп, бүгүн 13 сентябрда пайдаланууга берилди. Жаңыланган жолдун ачылуу аземине УКМК башчысы Камчыбек Ташиев, транспорт министри Абсаттар Сыргабаев, президенттин Ош облусундагы өкүлү жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тургундар катышты. Реконструкциялоо жумуштары Кыргыз автожол түштүк ишканасы тарабынан жүргүзүлүп, республикалык бюджеттен каржыланган. Жолдун кенендиги 8 метрге чейин жетип, лоток, калктуу конуштарда тротуарлар салынган. Урматтуу нокаттык туугандар, урматтуу эл журт, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз сиздер менен чогуу ушул нокат трассасын Ош Баткен Разаков трассасынын нокат бөлүгүн ачып отурабыз. Бул трассанын башталганына бир нече жылдар болду. Бирок көптөгөн бөлүгү, эң негизги бөлүктөрдүн бири ушу Нокат районунун территориясында бүтпөй калган. 2 жылдан бери ушул урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин койгон тапшырмасы аткаруу негизинде мен өзүм эле ушул жерге бир 3 жолу келип кеттим окшойт. Андан сырткары 3 жолу эл менен келип жолугушуп кеттим. Андан сырткары өзүм дагы бир 2 жолу келип кеттим. Ушинтип олтуруп, мына азыр эми аягына чыгып олтурабыз. Урматтуу эл журт, ушунун баары мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү ушу элибизге, журтубузга кылып жасап бере турган мүмкүнчүлүгүн түзүлгөндүгүнүн эсебинен болуп атат. Бул урматтуу президентибиздин жерлерде жашаган, айыл жерлеринде жашаган, райондордо жашаган, бизди ушу тоо таштарда, тоо этектеринде жашаган эл журтубузга бардыгына ушу шарт түзүп берүү, жашоо шартын өзгөртүп, ошолорго бир жакшылыктар жасап берүү деген тапшырмалар негизинде болуп атат. Быйыл эле ушул Нокат районунда бир нече жакшылаган жолдор бүттү. Мына азыр тасмада көрдүңүздөр. Бул Каракой жолу, мына Апшыратага кеткен жолдор, ушулардын бардыгы мына быйыл эле бүткөндүгү. Андан сырткары дагы айтып коюш керек, республика боюнча быйылкы жылы 1000 километрден ашык жол курулду. Бул деген ушул биз эгемендүүлүк алгандан бери мындай нерсе эч качан болгон эмес. Бул жерде мен жол специалисттери менен сүйлөшүп көрсөм айтып атышат, 200 километр, 250, акыркы ошол 3-4 жылда бери 500-600 километр жол куруп келгенбиз деп. А быйыл болсо 1000 километрден ашык жол курулду. Мунун бардыгы, урматтуу туугандар, ошогон биздин мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү жетип калды. Эмне үчүн мүмкүнчүлүк жетти? Себеби бюджетибиз көтөрүлдү. Акчаларыбыз, ошого финансыларыбыз пайда болду. Мунун бардыгы урматтуу президентибиздин жүргүзүп аткан саясатынын негизги бөлүктөрүнүн бири болду. Себеби мамлекетибизде финанс каражатыбыз жок болсо, мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, биз дагы олтурат элек. Жолубуз тешилип, жүрө албай, кыйналып. Бирок азыр ошогон жасоого мүмкүнчүлүк пайда болду. Биздин бюджетибиз кийинки жылга мындан да быйылкыдан да көбүрөөк болот. Быйыл 700 миллиард болсо, кийинки жылкыга кече күнү айтып отурушат 1 триллионго жеткизебиз деп. Мен ойлоп атам 1 триллионго жетеби жетпейби, бирок быйылкыдан да көбүрөөк болот. Ошондо элибиздин бардык проблемалары чечилет. Туура, проблема өтө көп болуп кетти. Проблемалар топтолуп калган. Эгерде ушуга чейин бардык проблемалар аз-аздан ушинтип чечилип жүргөндө, азыр кыйла турмушубуз жакшы болмок. Андай болбой калды. Тилекке каршы. Себеби мурда деле ушундай жолдорду курган маалдарда кайсыл бир бөлүгүн жол кургандар өзүнүн чөнтөгүнө салып алчу уурдап, кайсыл бир бөлүгүн кайсыл бир чоңдорго алып барып берчү, взятка же пара деп олтуруп, ошентип отуруп жолдорубуз да курулбай, баары чала болуп, иш бүтпөй эле ушинтип кыйналып жүрө берчүбүз. Бири-бирибиздин артыбыздан кубалашып эле. Эми андай жок. Эми мамлекетибизде бүгүнкү күндө тартип бар. Мамлекеттен бөлүнгөн ар бир сом акчага жооп бере турган адамдар бар. Эгерде мамлекеттен бөлүнгөн акчаларды кымтый турган болсо, туура эмес пайдаланса, эффективдүү пайдалана албаса, анда ал адамдарды, кызмат адамдарын биз жоопко тартабыз. Ушундай чечим кабыл алганбыз. Эч ким аябайт азыр. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү сапаттуу жүргүзүлүп аткан иштердин бардыгы ошол мамлекетибиздеги бүгүнкү күндө орногон тартиптин негизинде болуп атат.
Урматтуу эл журт, дагы бир айта кете турган нерсе, бул мамлекетибизде ушу тартипти бир эле адам келип же 5-6 адам келип эле орнотуп кое алган жок. Бул тартипти орнотуу үчүн акыркы 5 жылдан бери өтө чоң мамлекеттик саясат болду. Президентибиз күндөн күнгө сурап турду. Күндөн күнгө талапты коюп турду. Мамлекетибизде ууру keski болбосун. Баягы уюшкан кылмыштуу топ болбосун. Бандиттер болбосун. Жерлердеги баягы көчөнү чаңытып жүргөн каралармын деген, чорныйлармын деген болбосун деп талапты коюп турду. Ошол талапты биз аткаруунун негизинде мына бүгүнкү жакшы акыбалга туш келдик. Андан сырткары бүгүнкү күндө урматтуу президент койгон талаптардын негизги бөлүгүнүн бири, муну биз аткаруунун үстүндө иштеп атабыз, бул мамлекеттик кызматкерлердин арасындагы коррупцияны жоюу. Коррупция дегенде эле айтып ойлошот, баардыгы эле чоңдордун арасында экен деп. Туура, чоңдордун арасында негизги коррупция болуп келген. Бирок ушу мына эл журттун алдында айтып коеюн. Көптөгөн коррупцияны өзүбүз чыгарабыз. Мына жергиликтүү бийлик органдары жерлерди сатуу боюнча, жерлерди мындай бир кымырып элге бербестен өздөрүнүн жакын туугандары аркылуу пайда көрүү боюнча мектептерде, керек болсо садиктерден бери коррупциялар кирип кеткен. Мектепке балдарды бериш үчүн 1000 сомдон 10 000 сомго чейин акча талап кылгандар бар. Районолор, гаронолор жана башка мамлекеттик органдар баардыгыңарга дагы бир жолу эскертүү иретинде айтып коем. Урматтуу мамлекет кызматтын иштеген адамдар, кызматкерлер, коррупцияны токтоткула. Президентибиздин койгон тапшырмасы бар. Бул сөз менен айтылып калбайт. Мурдагы бийликтегилердей болуп сөз менен айтып кала берет экен деп ойлобогула. Аягына чыгарабыз биз. Аягына чыгарабыз. Так, коррупция менен күрөшүүнүн коррупция менен кандай күрөшсө болот? Ошол коррупцияны биздин Кыргызстаныбызда кантип жойсо болот? Бул методдорун биз баардыгын ойлоп чыгып, тапшырмаларды бердик. Демек, бул нерсени дагы аягына чыгарабыз. Президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы негизинде 2026 жылдын аягында коррупция менен күрөшүүнүн жыйынтыктарын чыгарабыз. Биз ошону кайсыл деңгээлге түшүрө алдык, же түшүрө алган жокпузбу деген. Ошондуктан ошого илешип калбагыла. Көптөгөн адамдар мына азыр чын айтыш керек, мен кайсыл жерге барсам артымдан чуркап жүрүшөт. Мен баламды чыгарып кой, мен тигиниме жардам берип кой, тиги ката кылып койду, бул албайт эле зордо берип койду, же болбосо тыйын алып койду деп. Ошон үчүн азырда да эсиңиздерге келиңиздер. Мен баарыңарды жакшы көрөм. Бирок коррупционерлерге мен таштай болуп туруп тиемен бардына. Башына тиемен. Ошол эстен чыгарбасын. Тууган экендигине, дос шар экен, тааныш тамыр экендигине, жердеш экендигине карабайбыз. Бул биздин алдыбызга коюлган тапшырма. Ошондуктан ушундай жолдор курулуп атат. Анан жол куруу министрлигине айтып кетейин. Былтыр биз келип, жана Ноокаттуу жолун ачпадык беле? Азыр жолдон келетип көрдүм да. Жанагы эмелер бүт эле экен. Латоктор, жанагы тротуарлар дагы деле бүт эле экен. Эмне үчүн мынчалык созулуп кетти? Эмне үчүн биз мына элдерге ушундай ыңгайсыздыктар жаратып атабыз? Мына азыр мына жаңы жолго да ушул жерге азыр тротуарлар жасайсыңар, туурабы? Айылдардын ичинде тротуарлар жасайсыңар, латокторду коесуңар, жанагы жарыктандыруу системасын коесуңар. Ошолордун бардыгын созбостон тез аранын ичине бүтүргүлөгөн. Уктуңарбы? Тез аранын ичине бүтүргүлөгөн. Анан кийин бир жерди казып коюп, ошол жерден бала чага өтүп атат азыр мына. Элдерге ыңгайсыздык жаралып атат. А тиги Ноокаттын ишин азырга чейин бүтпөпсүңөр. Урматтуу президенттин өкүлү, ушуну текшериңиз, макулбу? Колго алыңыздар. Жарайт. Себеби акча бөлүнүп берилип атат. Достаточный количество бөлүнүп берилип атат. Мына ушул эле жолго урматтуу президентибиздин берген тапшырмасынын негизинде 2 миллиард президенттин стабилдештирүү фонду бар. Ошонун 2 миллиард сом акча бөлүнүп берилген. Сразу бөлүнүп, сразу которулуп берилген. Карап отурган жок. Мына алгыла, анан иштеткиле, калганын кайтарасыңар, жетпей калса айтасыңар деп. Ал эми текшерүүчү органдарга текшергиле ошол эффективдүү иштегенин деп колуна 2 миллиард карматып койгон ушул жол үчүн.
Мына азыр мага министр транспорт айтып атат, ошонун 1 миллиард 800'ü кетти, 200 миллионун биз үнөмдөдүк деп. Ошондуктан урматтуу эл журт, көптөгөн проблемаларды, айда проблемаларды дагында чече баштайбыз. Эмдиги жылы эми быйыл күз келип калды, мына эми сентябрь келип калды, Кудай буйрса. Быйылгы баштаган иштердин баарын аягына чыгарабыз. Эмдиги жылдан баштап мындан дагы көбүрөөк жерлер жасайбыз. Эми айылдарга киремиз. Айылдардын жолдорун, айылдардагы мектептерди, айылга түзүлө турган инфраструктуранын баарын түзүп беребиз. Элге ыңгайлуу жашоон шартын түзүүгө милдеттүүбүз. Мен бир атайын деле силерге айтып берейин же болбосо сүйлөп берейин деген отчет деле, доклад деле жазган эмесмин. Себеби ошол айта турган нерседин баардыгы ошол күндө айтылып атат, делип атат. Эми азыр мен силерден чыгып мына Апшыrat ага барайын деп атам, жолун көрүп коеюн. Анан кийин Кара койдун жолун көрүп коеюн деп атам. Анан кийин Каракулжага барам. Эртең болсо тигил Токтогул районунун стадионун ачабыз, кстати, стадион боюнча. Нокот районунда жакшы спорттук комплекстер жок, курулган эмес. Баардыгы болсо да талкаланып бүткөн. Эми ушуга чейин мына ачык эле айтыш керек. Мына Нокот районунун центринде Гүлистан айыл өкмөтүнүн балансында экен жаңы, то есть стадион турат. Ал стадион эмели бир мындай чаң баскан жер болуп калыптыр да, территориясы эле калыптыр. Ошол жерде азыр эле мен айтып келдим, Кудай кааласа эмдиги жылы сонун жакшынакай бир чоң стадион кылып куруп беребиз сиздерге. Эске салсак, Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык бул Ош-Баткен Разаков автожолунун Ноокат бөлүгүн толугу менен жаңылоо ишин жеке көзөмөлүнө алган жана бир канча ирет жеринде текшерүү иштерин жүргүзгөн. Урматтуу президентибиз мага тапшырма берди. Бул тапшырманын негизинде келип отурамын. Келип ушул жерде бир сыра таанышып, жерди көрүп, кандай проблема болсо чечип, мына жаңы министр транспорт Апшыrat Токтогуловичке тапшырмаларды берип, специалисттер барып ошол карап келип жасагыла деп президент тапшырманы берди. Ошон үчүн экен болду. Бул эң көйгөйлүү жолдордун бири болгон бул Ош-Баткен Разаков жолу. Жалпы узундугу 47 километрди түзөт. Бул 3 этапка бөлүнүп курулду. Биринчи этабында бул 13 километр жол жасалды. Андан кийин 6 километр жол бул шаардын ичиндеги 4 тилкелүү болуп жасалды. Калганы бул Кызылкая шаарына чейин 28 километр түзөт. Бул 2 тилкелүү, 2 катмарлуу жол болуп салынды. Бул сапаты бизге коюлган, сапаттуу жол салуу боюнча, сапаты боюнча жакшы, бардык талаптарга жооп берет. Демек, өлкө башчысы тарабынан коюлган бул тапшырма дагы аткарылды жана Ош-Баткен Разаков жолунун Ноокат бөлүгү толугу менен элдин пайдалануусуна берилди. Жол четиндеги жөө басуучу бөлүктөрү жана жарыктандыруу иштери жакынкы аралыкта бүткөрүлөт. Ар дайым эл менен иштеп, оор ишиңиздерде ар дайым жеңилдик болсун. Рахмат сиздерге, ар дайым элдин кызматында болуп, элдин батасы болушун Алла Тааладан суранабыз. Рахмат баарыңыздарга. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион Ош облусу.